Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу кошулган нарктын агры азык түлүк чынжыржасын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Марат Асылбеков өлкөдө 23 соода логистикалык борбору планда бар экенин ачыктайт. Соода логистикалык борборду курууну колго алган ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, жеңилдетилген салык формасын колдоно алышат. Концепция программага айланып, ошол эле айыл чарба багытында соода логистикалык борборлорду куруу жана өнүктүрүү боюнча программасы иштелип чыгып, ал 2019-2023 жылга чейин кабыл алынган. Бүгүнкү күндө биз ошол программа боюнча иштеп келатабыз. Ошол программанын негизинде 12 логистикалык борборлор курулду. Дагы планда Кудай буйрса 23 логистикалык борборлор турат республиканын ар кайсы жагында. Ошондой эле бул логистикалык борборлор налог жагынан дагы эгер жеке ишкер же каалаган эле бир жаран Кыргызстандан ачам же курам десе, бул налог жагынан дагы көп эмелерге барат. Артыкчылыктар бул биринчиден бул НДС бошотулган, налог на прибыль ошондон дагы бошотулган. Алап районунда ири соода логистикалык борбордун курулушу жүрүүдө. Бардык тармакты камтыган соода логистикалык борбордун курулушу бүткөрүлсө, ошол аймакта 2,5 миңге жакын жумушчу орун түзүлөт дейт жеке ишкер Улан Максымбеков. Курулуп жаткан логистикалык борбордун аянты 20 гектар дейлейт. Борбор 2 этап менен курулат. Биринчи бөлүгүн сентябрь айында бүткөрүү менен чечилген. Негизинен соода логистикалык борбору айыл чарба продукциясынын бардык түрүн, андан сырткары эт азыктарын сактоо, экспортко чыгаруу багытында иш алып барат. Бардык тармактардагы продукция сатылат. Биз жактан, Кыргызстан жактан Өзбекстанга негизинен экспортко ушу эт, мал жандыктарын, канаттууларды ушу экспортко даярдап атабыз. Эгер жогоруда сөз болгон соода логистикалык борбор бүткөрүлсө, Кыргыз-Өзбек бирлешкен ишканалары түзүлөт. Мындагы курулуш Кыргызстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдин алкагында ишке ашып жатат. Буга чейин эки мамлекеттин башчылары Ташкент шаарында жолугуп, соода экономикалык, социалдык, гуманитардык, маданият жана туризм багытында кызматташууну өнүктүрүү боюнча келишимдерге кол коюшкан. Анда Жалал Абад, Наманган облусунун ортосунда 22 пункттан турган жол картасы кабыл алынганын президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев белгиледи. Келишимдердин негизинде Алабыка районунда биринчи этабы ишке ашып отурат. Кыргыздарда жакшы сөз бар, алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Биз биринчиден şu koңшу мамлекет менен ынтымак болушубуз керек. Биздин тилибиз дагы, динибиз дагы, базарыбыз, мазарыбыз бир болуп, кылымдар бою бирге жашап келгенбиз. Өлкөдөгү 12 соода логистикалык борбордун көөлү эл ара стандарттарга дал келбейт дейт. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу кошулган нарктын агры азык түлүк чынжырчасын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Марат Асылбеков. Керектүү документтери баардыгы бир жерде болушун, мындайча бирдиктүү терезе деп коебуз. Бүгүнкү күндө ошо бирдиктүү терезе багытында иш алып барыш үчүн биринчиден ошо жеке ишкерлерге ыңгайлуу шарттар түзүп бериш үчүн ошондой эмелерди киргиздик. Анткени бир фитосанитардык лабораторияны куруп, ишке жабдып киргизиш үчүн эле бир топ акча талап кылынат да. Ошол себептен кийин ошол соода логистикалык борборлор курулуп калып, анан ушул кызматтар жок болуп калса, бул дагы көп көйгөйдү жаратмак да. Эл аралык стандарттарга жооп берген соода логистикалык борбордун ачылышы ЭЭП өлкөлөрүнө айыл чарба продукцияларын оңой экспорттоого жол ачарын кошумчалады. Кадыр Калилов, Биринчи радио.